Волк KG сайты даярдаган Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев менен Кремлде жолукканын ырастап, ортодо эмне кеп болгонун журналисттерге айтып берди. Владимир Путиндин айтымында ал Атамбаев менен аймактагы абалды талкуулаган. Менин позициям белгилүү, Алмазбек Шаршеневичке дагы айттым. Кыргызстан башынан бир топ нерсе өткөрдү. Эми кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн ушуну менен токтоо керек, деди Путин. Ошондой эле кыргыз өлкөсүнө саясий туруктуулук керек экенин билдирди. Ал кыргыз эли азыркы президент тарапта болуп, өлкөнүн өнүгүшүнө жардам бериши керек экенин кошумчалады. Мындай маалыматты орус басылмалары жазып чыгышты. Кыргыз өлкөсү менен Орусиянын кызматташуусунда көптөгөн пландар бар. Биз азыркы бийлик менен бардык пландарды ишке ашырууга даярбыз, деди ал. Эскерте кетсек, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кечээ Кант шаарында жайгашкан авиабазадан Москвага учуп кеткен. Учак саат 18:15 Внуково аэропортуна конгону маалым болгон. Баткен-Исфана жана Исфара-Варух жолу ачылды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Чек ара кызматы белгилегендей, кыргыз-тажик чек арасындагы абал салыштырмалуу туруктуу бойдон сакталууда. Баткен облусундагы чек ара бөлүмдөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөнү улантууда. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачылары мамлекеттик чек араны биргеликте кайтарууда, деп айтылат маалыматта. Учурда эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан Баткен облусунун Кызыл Кыя шаардык сот аткаруучулар бөлүмүнүн улук сот аткаруучусу 10 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Фимполго Баткен облусунун Кызыл Кыя шаардык улук сот аткаруучусуна карата чара көрүүнү айтып арыз түшкөн. Арыздануучунун айтымында башкы сот аткаруучу кызматтык абалынан пайдаланып, арыздануучунун кыймылсыз мүлкүнө салынган айыпты алып салуу жөнүндө соттун чечимине карабай мыйзамсыз түрдө ага коюлган алгачкы доонун 10%-ын 18 600 сом жана кыймылсыз мүлккө салынган айыпты жокко чыгаруу үчүн кошумча 10 000 сом талап кылган. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине, Кылмыш жаза кодексинин 326-беренесинин 1-бөлүмү пара талап кылуу боюнча каттоого алынып, сотко чейинки тергөө иштери башталган. Фимпол кызматкерлеринин ыкчам аракеттеринин жыйынтыгында 23 июлда улук сот аткаруучу пара алган жеринен кармалган. Учурда ал Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Эмгек акы өкмөттүн жоопкерчилиги. Мындай пикирди кечээ 24 июлда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн отурумунда билдирди. Анын айтымында калк үчүн айлык маяна зор социалдык мааниге ээ. Бул багытта тиешелүү иштер жүрүп жатат. 2008 жылдан бери Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулады. Ал эми учурда 30%га көбөйдү. Мамлекеттик кадр кызматынын кызматкерлеринин айлык маянасы да көбөйдү. Ал эми машыктыруучулардын айлыгы 50%га жогорулады, деди ал. Өкмөт башчы белгилегендей 1-сентябрдан тарта мугалимдердин эмгек акысы, ал эми 1-октябрдан тарта пенсия көбөйөт. Кыргызстандык жаранчы очун паспорт менен өлкөдөн чыгууга аракет кылган. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Чек ара кызматынан билдиришкенде, ал жаран ак жолуна жолу өткөрмө жайында паспорт көзөмөлүнөн өтүп жатып, бөлөк жаранга таандык паспортту көрсөткөн. Бирок паспортту берген адам менен паспорттун сүрөтүндөгү адам эки башка болуп чыккан. Ал жаран кармалып, документтер толтурулгандан кийин УКМКнын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Чүй облусунда өспүрүм деп аталган рейд өткөрүлдү. Бул туурасында Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Кечээ 24 июль күнү саат 8 чамасында Сокулук районунун милициясына 5-6 жаштагы кыз жеткирилген. Аны көчөдө мас болуп жаткан энесинин жанынан таап келишкен. Чөптүн үстүндө уктап жаткан энесин качан ойгоноорун күтүп, жанында айланчыктаган кичинекей кызга психологдор квалификациялык жардам көрсөткөндүгүн жазды. Аны Чүй облустук ооруканасынын балдар бөлүмүнө убактылуу жаткырышкан. Энесинин ким экендигин аныктап, кайсы жерде жашаарын билгиче кыз аталган жайда болуп турары кошумчаланат маалыматта. Бүгүн
Бүгүн 25-июлда Бишкекте эл аралык оймо фестивали старт алат. Бул тууралуу Маданият министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Аталган фестиваль 28-июлга чейин Борбор калаадагы Курманжандатка аянты, Эмен багы галереясы, Кыргыз сүрөтчүлөр союзунун көргөзмө залы жана Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм-өнөр музейинде өтөт. Андан кийин Ысык Көл облусунда 30-июлдан 4-августка чейин улантылат. Оймо эл аралык фестивали маданий мурастарды сактап калуу, салттуу билимдердин муундан муунга өтүүсүн жандандыруу, Кыргыз өлкөсүндөгү кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү, ошондой эле Кыргыз бермети болгон Ысык Көлдү экологиялык таза, маданий туризмдин эл аралык аймагына айландыруу максатын көздөйт. Фестивалга кол өнөрчүлөр, дизайнерлер, маданият жана искусство ишмерлери, кыргыз этникалык диаспоралардын өкүлдөрү, студенттер, жаштар, балдар, Бишкек жана Чолпон Ата шаарларынын тургундары жана меймандары катышат. Иш-чаранын программасы катышуучулардын жана меймандарынын жөө жүрүшү, белдемчи флешмобу, салттуу кол өнөрчүлүк технологиялар боюнча балдар жана чоңдор үчүн мастер-класстар, кыргыз жана чет өлкөлүк дизайнерлерден этно стилдеги фэшн-шоу, креативдүү жаштардын презентациялары, музыкалык топтордун жана манасчылардын концерти, анимациялык фильмдер, тарых жана маданият темасындагы клиптер менен коштолот. Быйыл оймо фестивали Кыргыз өлкөсүндө 14-жолу өткөрүлүп жатат. Волк Кежи сайтына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.